Мекенибизде саат 18. Назар ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Саламатсыздарбы, достор. Кутман кечиңиздер менен эфирде мен Уланбек Карыпов. Сиздер тыңдап жаткан Окей радиосу Назар берүүсүнө кош келиңиздер деп айтмакчымын. Мага ушу эфирге чыкканга жардам берип жаткан биздин баардык техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүздү, шартыбыздын баардыгын көзөмөлгө алып башкарып турган режиссердук милдетти аткарып турган кесиптешим Канат Алмамбетов. Канат, кандайсың? Жакшы, кандайсыз? Жакшысызбы? Кутман кеч, урматтуу угармандар жана Фейсбукта бизди көрүп жаткан көрөрмандарга дагы ысык салам айтабыз. Ооба, достор, бүгүн биз адаттагыдай эле ар бир аптанын жума күнү кечки саат 18:00 Назар ток-шоусун мынакей баштадык. Анан биз түз эфирдебиз. Бизди Кыргызстандагы Окей радиосунун баардык жыштыктарынан уга аласыздар. Ошондой эле бизди Фейсбуктагы биздин баракчабыздан көрүп, өзүңүздөрдүн комментарийлерди калтырып, ошол жерден баш бармагыңарды басып, башкалар менен көргөнгө бөлүшүп, айтор биз менен чогуу байланышта болсоңуздар болот. Биздин студиянын телефону, эгерде бизге телефон чалып байланышка чыгам десеңиздер, 0312 91 19 19 деген сандарды терип, анан биздин студиябызга чалсаңыздар болот. Ошондой эле 0705 53 16 64 деген сандарды терип туруп, биздин WhatsApp-ыбызга өзүңүздөрдүн баягы ой пикириңиздерди, каалоо тилегиңиздерди жазсаңыздар болот. 0705 53 16 64 деген сандар аркылуу тек WhatsApp-ка SMS жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биздин Кыргызстан боюнча кайсыл жыштыктардан уга аласыздар? Азыр менин кесиптешим Канат жаңыртып кетсин. Келиңиздер, Телеграмдан жана WhatsApp'тан да жөнөтсөңүз болот. 0705 53 16 64 сандары. Бишкек чүйдө болсо 100 жана 5 жыштыгынан бизди угуңуздар. Нарында 87 5 жыштыгындабыз. Ысык көл Кочкордо FM 88 8 жыштыгында жана Таласта 89 8, Кара көл жана Токтогулда 88 3 жыштыгынан угуңуздар. Ошондой эле Instagram баракчабызга дагы кошулуңуз, катталыңыз. Бизден дагы жагымдуу жаңылыктарды бой-бой көрүп дагы угуп дагы турсаңыз болот. Радио Окей чекит кейжи десеңиз эле түппө-түз кирип барасыз. Ооба, достор, мынакей азыр биздин Фейсбуктан көргөн биздин досторубуз кошулуп атышат. Жакшы, баардыгыңыздарды куш келипсиздер демекчибиз. Достор, Назар ток-шоусу алдыдагы 1 саат сиздер менен чогуу өткөрмөкчүбүз. Негизи мынакей 2 күндөн кийин бүрсүгүнү жаз мезгили менен кош айтышабыз дагы көптөн күткөн жай мезгилине баардыгыбыз кадам таштайбыз. Эми карасаңар, ошентип билинбегени менен 2020-жылдын 5-айы дагы өтүп кетти да. Ал эми бүгүнкү күн Кыргызстан үчүн, жалпы биздин мамлекетибиз үчүн эмнеси менен өзгөчө. Анткени бүгүнкү күн чынында эле өзгөчө күн да. Эмнеси менен өзгөчө күн деп турсаңыздар, бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү экен. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Башка айтканда, баардык аскер кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Биздин бейпилдигибизди, мамлекеттик бүтүндүүлүгүбүздү, тынчтыкты сактап, мекенчегинде талыкпай кызмат өтөп келаткан аскер жоокерлеринин баардыгын бүгүнкү кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз биздин ушу Окей радиосунун атынан. Ошондой эле бүгүн Бириккен Улуттар уюмунун дагы тынчтыкты орнотуу аскерий күчтөрүнүн эл аралык күнү белгиленүүдө. Бириккен улуттук уюмдар деген ошолордун өздөрүнүн атайын баягы тынчтык орнотуучу аскерий күчү бар. Мына ошолордун эл аралык майрамы экен да. Анан эми сиздер балким ойлоп жаткан чыксыңар, эми алардын майрамынын бизге эмне тиешеси бар депчи. Тиешеси бар. Анткени дал ушул тынчтыкты орнотуу күчтөрүнүн катарында биздин Кыргызстандын чыгаан офицерлери дагы кызмат өтөшкөн экен. Бул уюмга баардык эле мамлекеттер кире бербейт. Буга деген мындай оңой олтоң эле каалаган киши каалаган мамлекет кирип чыгып баягы кызматын өтөй бербейт экен да. Ага ошо
эл аралык коомчулуктагы аброю бар, эл аралык коомчулукта тажрыйбасы бар, эл аралык коомчулуктун стандарттарына мындай шайкеш келген офицерлери бар, билим деңгээли бар, мына ошондой гана мамлекеттерден кызматкерлер алынат экен да. Ушул мынакей ушул жакшы себептерден улам бүгүн биз ушу элибиз сыймыктана турган дасыккан адис, баягы өспүрүм кезинен ушу аскерий окуу жайга тапшырып, кийин пенсияга чыкканга чейин мекен үчүн кызмат кылган, аскерий жогорку билим алган, 4-5 тилде сүйлөгөн, конфликт чыккан алыскы мамлекеттерде дагы тынчтык орнотуучу болуп, баягы кызматын өтөп келген биздин жараныбыз, куралдуу күчтөрдүн офицери менен маек курам. Мен маек куруп баягы атайын интервью алган элем да. Мынакей ошол маекти сиздерге сунуштамакчымын. Ал маекти уксаңыздар, чын деле мындай аскерге баргыңар келип, же болбосо ашу аскерде кызмат кылгандар карачы кандай сонун деген бир биздин кыргыздын жоокерлеринин баягы жүзүн көрүп, анан ошол менен сыймыктана тургандай бир жакшы мындай бир сезим, өзүнчө эле мындай патриоттук сезимдер козголо тургандай маек болду да. Андыктан биз менен болсоңуздар, анда азыр болгону бир нече мүнөттөрдөн кийин ушул маекке сиздердин назарыңыздарды бурмакчыбыз. Ал эми азыр болсо ушул майрамдын ээлерине арнап жакшы бир музыкалык чыгарманы сунуштамакчыбыз. Асель Турдалиева, генерал.
Окей радиосу. Үй бүлөлүк радио. Окей. Үй бүлөлүк радио. Ошентип урматтуу биздин угармандар, мынакей мен башында убада кылгандай эле бизде студиябызда коногубуз бар. Мен ушу биздин эфирдин алдында атайын байланышка чыгып маек курдум эле. Бүгүнкү ушу куралдуу күчтөрдүн улуттук Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн майрамы жана ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты орнотуу күчтөрүнүн эл аралык күнү белгиленип турат. Ушул эки майрам тең биздин коногубузга түздөн түз тиешеси бар деп айтсам мен жаңылышпаймын. Ошентип азыр биз менен байланышта куралдуу күчтөрдүн отставкадагы подполковниги Уланбек Жуманаев. Уланбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул жуп кош майрамыңыз менен куттуктайм. Өзүңүз ушу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн отставкадагы подполковнигисиз. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун ушу тынчтыкты орнотуу күчтөрүнүн дагы катарында кызмат кылып келдиңиз. Анан ошо эки майрам тең сизге түздөн түз тиешеси бар болгондуктан сизди ушул кош майрамыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Ошондой эле жалпы биздин ошо куралдуу күчтөр кызматында баягы мекенчегинде дегендей кызмат кылып жүргөн ар бир биздин инсанды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эми алгач ушу сиз менен кепти баштарда ушу суроону берейин, мындай суроодон баштасак дегем да. Эмне себептен же болбосо кайсыл сезимдердин жетелөөсү менен сиз ушу аскерий жолду тандап алдыңыз? Анткени мынакей мен сиздин өмүр баяныңызды карап көрсөм, 23 жыл аскерге кызматыңызды өтөп турсуз да. Анан жашооңуздун мындай олуттуу эле бөлүмүн арнаптырсыз аскерге. Эмне себептен, эмне түрткү болду? Рахмат, жакшы суроо. Өзүм баягы жаш кезим, бала чак кезим Советтер Союзунун убагында болуп калды да. Анан ошол убакта биринчиден бул тарбиядан да ойлойм. Ошол убакта жакшы Советтер Союзунун идеологиясында бир жакшы нерселер бар эмес беле. Ал убакта мекенди сүйүү, жанагы орусча айтканда доблесть, честь, жанагы ар-намыс, жанагы кызмат кылуу, курал күчүндө кызмат кылуу, жанагындай жакшы сонун фильмдерди көрүп өстүк да баягы. Деген фильмди көрүп анан ошо кичи кезимден баштап ошол военный болгум келчү да. Мен чынында ошол воендердин алардын мүнөздөрү, алардын кызматтары, романтикасы аябай мага жагып, ошол убакта жүрчүмүн мен. Куралдуу күчтөрүнө офицер болсом деген бир менде ошол кыял пайда болгон. Анан ошол 83-жылдары Кыргызстанда биринчи жолу баягы аскер лицейси ачылып калды ошол убакта. Москванын проекти менен ошол убакта мен биринчиден болгон биздин мектепте мени ошол жака кабыл алганда, ошол жана конкурстун негизинде. Ал убакта ошол Дайыр Асанов биринчи жолу ошол директор болуп калды. Биздин мектепте жанагы лицейди курушканда ошол лицейге мен тапшырып өтүп кеткем. Ошол албетте офицер болуу, аскер кызматкери болуу бул аябай жакшы бул сезимдер да. Анан ошол мен ошол ойлойм, ушу жакшы тарбия мага да ошол офицер болсоң дегенде жакшы нерселерди айтчу эле. Өзүм да китепти көрүп окудум ол армия жөнүндө. Анан ошо негедир ошол өзүмдү офицер болсом деп ойлоп анан ошондой өзүмдүн кыялыма жеткенге умтулгам да ошол убактан баштап. Ал ошо совет доорундагы идеология сиз айтып аткандай абдан күчтүү эмес беле? Анда баягы мекенди коргоо, мекенге кызмат кылуу деген абдан мындай кадыр барктуу кесип катары саналчу да. Азыркы жаштар аскерге кызмат кылууга силердин учурдагыдай ынтызарлыгы жоктой туюлат да. Негизи
аскерге кызмат кылуу бул ар бир эркектин милдетиби же болбосо бул дагы адамдын жеке бир чакырыгы, жашоодогу кандайдыр бир өзүнүн тандоосу, жолу, өзүнүн ички бир туюму менен барчу кесиптерденби? Мисалы үчүн врач же болбосо мисалы үчүн окумуштуулар ар бир эле адам боло бербейт да, буга өзгөчө бир чакырык керек да. Анан ошо аскерий кызмат, аскерий жол дагы ошондойбу дейм да. Туура, албетте. Көбүнчө армияга жаш кезинде кыялга батып армияга кеткендер көп. Анан ошонун арасынан акырын кийин тандалат да. Ошол мисалы 100 бала кетсе, ошол военный высший жанакы аскер оку жайнап окуган кетсе, ошонун бир 100% может быть кийинчерээк ошол тандалып анан 70 бир 30-40% эле бүтөт да. Ошол менин оюмча армияга кызмат кылуу албетте көбүнчөсү ошол кыял менен барат, анан баягы армиянын кыйынчылыгынан көбүнчөсү кетип калат да. Мисалы армиянын өзүнүн бир табигаты бар да. Ал жакта тартип күчтүү болот. Ал жерде адам деген башкача жумушта болот да дайыма. Орусча айтат ненормированный рабочий день деп коет. Мисалы башка кесиптерде 8 саат иштеп менен кетип кала турган болсо, биз военныйлерде болсо, аскерде бул ненормированный рабочий день. Сен түн ичинде келишиң мүмкүн жумушка чакырып. Ал жерден эч ким саат биздебей саат санабайсың сен. Мисалы мен 8 саат иштейм, анан үйгө барам депчи. Ал жерде ошондой бир өзүңдү арнайсың да ошол профессия. Мен ошол жагынан бул армиянын кызматкеринин өзгөчөлүгү ошол. Ошондон эсептейм. Анан сиздин сурооңуз бар эмеспи? Азыркы убакта көп жаштар андай армияга көп тартылбай калгандай көрүнөт депчи. Албетте бул да закон, мыйзам ченемдүүлүгү деп ойлойм. Чынында азыр заман башка идеология дегендей, азыр эркиндик, мурункудай баягы идеология жок дечи. Бирок ошого карабастан бизде азыр дагы эле мен оюмча көп эле жаштар армияга барып кызмат кылып, ошо карьера кылабыз деген ойлор бар алардында. Анан албетте башка кесиптер көп эмеспи? Мисалы мугалим, хирург, врач, инженер жана башкалар. Алар да бул жакшы кесиптер албетте. Бирок армиянын кесиби бул аябай өзгөчө да, бул романтика деп коет. Адам мисалы эркек, адам ошо армияга мисалы мүтүп барбайт да, мен аяктан акча табам депчи. Аяктын мотиви башкача деп. Романтика да. Ошол мисалы мен барсам деп, ошол кыялданып, ичинде ошол армиянын кызмат кылуу бул өзүнчө сыймык, да. Ошол мен армияда мен ошол кызмат кылам, ошол куралды көтөрүп алып чек арада жүрөм, мен ошондой кийинчерээк генерал болом деген бул аябай жакшы, сонун ыйык сезимдер деп ойлойм да мен. Башка анан бул армиянын кесибинин дагы бир кесиби өзгөчөлүгү, мисалы орусча айтканда, кыргызча айтып коеюн, аскердик кылмыштар деп коет. Мисалы бизде жок да инженердик кылмыштар деп. Албетте там, бирок мисалы ошол эле финансовый работник, жумушчу, мисалы министерство финансдар орто ченде, ошол майордун чининдеги кызматкер кааласы келсе барбай коет жумушка. Мисалы бир катуу жумуш болуп, ага талап койсо, ал жумушка да чыкпай коюшу мүмкүн. Чыкпай койсо, аны көп болсо жумуштан бошотушат, болду. А эгер аскердеги офицер анте албайт. Ал мисалы эгер түн ичинде аны тревога менен көтөрүп чакырса, мисалы ошол бир согуш болуучу бир чатак чыкса, мисалы границага, ал аскердик офицер түн ичинде туруп эле жөнөйт да, эчтеге ошо буйрукту аткарып. Эгер ал барбай койсо, аны мисалы бошотпойт да, аны деген соттош керек. Ошон үчүн бул ойлойм, ушул офицер, бул аскердик кесип бул аябай ыйык десем деле болбойт. Ыйык деп айтсам да болот. Чынында бул өзгөчө. Ага талап да өзгөчө. Жоопкерчиликтүүлүк да өзгөчө. Буга да ошого карата бир характер, мүнөз керек. Ошончо адамдын өзүнүн эмеси болуш керек, чакырыгы болуш керек. Ошону чыдап, ошого көнүп,
баягы приказды, буйруктарды буйруктарды таптак аткаруу, өзүңдүн өмүрүңдү берип керек болсо, өзүңдүн кызыкчылыгынын баарын таптак эле четке коюп кызмат кылуу аябай ыйык нерсе. Ошондо сизди угуп отуруп ойлоп атам, азыр биздин угармандарыбыздын ким сизди угуп атса, ичинен кандайдыр бир чын эле бул өзгөчө кесип экен деген бир сезимдери мындай козголуп, анан балким жаш жигиттер угуп атса, чын эле мен өзүмдүн жашоомду ушу мекенди коргоого арнабаймынбы деген бир өзгөчө бир сезимдери пайда болуп кетет го деген үмүттөмүн да. Анан сиз болсо айтып атпайсызбы муну аскерди өзүнчө бир романтика депчи. Мен эмнегедир аскер менен романтиканы эч качан мындай айкалыштырып экөөнү бир көрбөптүрмүн да. Анткени мисалы үчүн сүрөтчү болуу романтика, музыка жазуу романтика, акын болуу романтика, актер болуу романтика. Анан эми окоптон окопко секирип, октор учуп, анан кийин күзөттө туруп, анан кийин түн ичинде айт десе кыйттап тыркаганын өзүндө романтиканы мен чынын айтайын, мен көрө албайм да. Анан чын эле сиз өзгөчө сүйөт окшойсуз бул кесипти. Мисалы, мен аба десант уюмдарында аба десантта кызмат кылдым да, өзүм парашюттан секирдим. Эми ал жерде вот романтиканын эң чокусу деп койсо болот менде. Романтика бул ошондой, мисалы, окоптон окопко секирген албетте бул кыйынчылыгы бар да. Бирок романтикасы да бар да ал жакта. Мисалы, ошонун автобатын атып, кызмат кылып, эртең кечке ошол анан ошо бийик сезим менен жүрүү бул да романтика. Романтиканын, может быть, менин оюмча ар кандай түрлөрү болушу мүмкүн деп ойлойм да. Эми албетте художник бул да романтика. Бирок кызмат кылуу ошол жана бийик сезим. Мен азыр ушундай мен мамлекет үчүн кызмат кылып атам, мен мамлекетти душмандардан коргойм. Менин артымда мамлекет турат, менин артымда үйлөм турат. Бизде Кыргызда жакшы макал бар эмеспи, сөз бар эмеспи? Эр жигит эл четинде, жөө бетинде. Бул аябай жакшы айтылган сөз да. Эр жигит. Мындай айтып берсек, бул жакынкы заманга чейин адамдын турмуштары бул согуш менен эле келбеди, туурабы? Коргоо бул ыйык нерсе болуп кала берет да, дайыма. Рахмат. Эми ушу сиз өзүңүздүн кесибиңизде баягы аркалап кызматыңызда баягы эл үчүн, жер үчүн деп кызмат өтөп ушу куралдуу күчтөрүндө. Анан билим алууга да умтулуп, анан мына менин билишимче сиз теге Америкага чейин барып, атайын ушу аскерий билимди алып, ушу өзгөчө бир билимге ээ болуп келдиңиз да. Негизи бизде мындай эми жогокер аскер десе мындай эми билим эмне кереги бар? Форманы кийип алып, автоматты кармап эле тетиги чек арада турсаң деген бир мындай образ болот го. Чынында бул дагы өзгөчө стратегия, бул дагы өзгөчө бир чоң илим деп айтсам жаңылышпайм го дейм, ошо аскердин өзүнчө. Анан ошо сиздин алган чет өлкөдөн алган билимиңиз канчалык деңгээлде сиздин кесибиңиздин кадырын, баркын жогорулатып, канчалык деңгээлде ошол биздин мекенибизге мындай керегин тийгизе алды деп ойлойсуз? Туура. Аскер жумушу бул өзгөчө жумуш. Ал жерде азыркы талап менен, азыркы талап келгенде, азыркы замандагы офицерге өзүнчө талап. Мурун баягы окопто жүрүп автомат менен атса, азыр болсо куралдуу күчтөрдө өзгөрүп атпайбы? Алар технология келип атат. Аларга да талап да башкача болуп калды. Азыркы куралдуу күчтөр эл менен общество, мындай коом менен да башкача сүйлөшүп, коомдун да талабы аларга күчтүү. Азыркы геополитикалык, геосаясий да өзгөрүп атат. Албетте ошого карата аскердик
кызмат да өзгөрүп атат да, аларга да талап, аларга да башкача талап коюлат да. Ошон үчүн азыр биздин азыркы офицерлер мурунку эле Союз убагындагы доорундагы программа менен кете бербей, азыркы убакта, азыркы заман абагында офицер бул эң билимдүү, бир нече тилде сүйлөгөн, музыканы биле турган, политиканы жакшы түшүнө турган, экономиканы биле турган офицер болуш керек да. Ушунда азыркы убакта, азыркы заманда сен автоматтуу көтөрүп жибербейсиң. Анын үчүн сен деген ошого карата, ошол азыркы заманда доорго карата офицерге да кызмат, могу аскер кызматында турган офицерге өзүнчө жаңы талаптар бар экен да. Талаптар бар да. Ошон үчүн мен баягы мен ошон үчүн ошондой максат коюп, мен ошол Америкада да окуп келдим. 2 жыл окудум. Биринчи жолу баягы аскер тил институтунда окудум, Техаста 1998 жылдары. Андан кийин мен армияда кызмат кылгандан кийин отставкага кетип, анан 2-нчи жолу магистрде окудум Калифорнияда, международный политика, экономика, безопасность окуп келгем да. Анан ошол баягы биринчи жолу Америкага барып окуп келгеним, бул да мага чоң түртү берди, мен аң сездим. Мен баягы Советтер Союзунда да окуп билим алып аскер, анан кийин Америкада баягы аскер институтуна барып окуп, менин баягы башкача жаңы түшүнүктөр пайда болду да. Ошондо ал жакта Американын өзүнүн да бир жакшы системасында үйрөндүм да. Анын көз карашым да өзгөрдү. Америкада ошо аскер кызматкерлерине чоң талап коюлат да. Аябай офицер болуш үчүн сен деген биринчиден эң жакшы образование болуш керек, гражданский образование болуш керек. Анан ошол гражданский образование үстүнөн военный образованияны коюшат да. Бул туура деп эсептейм. Бул азыркы заманбап убактагы аскер кызматындагыларга, аскер офицерге деп айтып коеюн, жаңы талап коюлуп ошол түшөт. Бизде да ошондой болуш керек деген талап коюлса деген менде ой бар. Азыркы чакырында ошол тарапка барат го деп мен ишенем. Ошон үчүн мен айтат элем, азыркы заманда офицер бул атканды гана билбеш керек. Андан башка мисалы историяны, Кыргыздын историясын, музыканы. Мен айтам, азыркы замандагы офицер, Кыргыздын офицер комуз ойногонго милдеттүү деп ойлойм. Ошондо сен офицерсиң да аны. Сиз канча тилде кенен сүйлөйсүз? Мен ошол кенен сүйлөйм, англисте кенен сүйлөйм, орусча, кыргызча, анча-мынча арабча үйрөнүп, мындай анча делдим. Анан французчаны бир баштап деңгээлинде да. Айтсам, деп койдум, кенен сүйлөйм деп. Эми сиз жанагы Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты орнотуу күчтөрүндө дагы кызмат кылып калбадыңызбы? Ошол кызматка кандайча барып калдыңыз, анан кайсы жерлерде кызмат кылып калдыңыз? Биринчиден айтып коюш керек, мен ошол ООНдун жанагы улуттук Бириккен Улуттар уюмдун жанагы куралдуу күчтөрү деп коет, тынчтык орнотуу 2005-жылы барып калдым. Менден мурун да Кыргызстандан уже бир 5-6 офицер барып башташканда, биз Кыргызстандын мен айтып кетишим керек, бул жерден баягы Кыргызстандын дипломатиясы жакшы иштеп, ушул кээ бир өлкөлөрдөн эле бар таралат да, биздин офицерлер ошол военный наблюдатель деп коет, орусча. Анан жанагы куралдуу күчтөр, жанагы ООНдун куралдуу күчтөрүнүн составына барып, анан жанагы тынчтык процессти орнотуу операцияларына катышуу да. Ошо мен 2004-жылы июлда бардым, жанагы Америкадагы Монтерей деген институт бүткөндөн кийин, жанагы магистратураны бүткөндөн кийин, ал убакта мен дагы эле я был жанагы орусча айтып кетиш керек, бул жерден кыргызча кандай болот? Мен был в составе вооруженных сил, мен баягы кадрда кала бергем да, запас кадрда болчумун да.
Onun için men баягы бүткөндөн кийин Америкада Монтерей институтун бүткөндөн кийин международный отношения, эл аралык отношения бүткөндөн кийин анан ошол жака мага сунуш берди. Анан ошол жака жанагы разоружение, дизармament, разоружение имущественного договора. Жанагы согушкан элдердин барып анан алардан разоружение, демобилизация процесси. Ошол жерде кайсы жерде кызмат кылдыңыз? Либерияда, Каякта? Африкада, Либерияда. Либерияда. Либерияда бир нече жолу граждандык согуш болуп, ошо 2004-жылдары кайра тынчтык келишимине кол коюлуп, анан ошол тынчтык орнотуп, анан биздин жанагы оондун куралдуу күчтөрү бар, ошол куралсыздандырышканда, анан ошондо мен барып бир жерде ошол Либериянын бир районунда ошол жерде мен лидер болуп иштедим. Анан биз ал куралдарын чогултуп, анан демобилизация кылдык да. Ошого рахмат. Бул мисалы үчүн мындай жаштарга ушу аскердик карьера жасайт элем дегендерге, же болбосо балким менин балам деле ушу аскердик карьерасын жасаса, аскерде ушу мекенге кызмат кылса, ошого жөндөмү бар деген ата энелер балким азыр бизди угуп жатса, же болбосо жаштардын ичинен деле мынакей азыр мектепти бүтүп, азыр ушундай болуп баягы жолун тандап турган кезде, же окууга барсам, же аскерге барсам, же кайсы жолду тандасам деп турган жаш жигиттерге деле бир кеңеш катары айтсаңыз да. Мисалы үчүн сиз катардагы эле, Кыргыздын катардагы эле мындай атуулуу болуп, анан кийин окудуңуз, аскер кызмат кылдыңыз, анан кийин Америкага барып окудуңуз, Бириккен Улуттар уюмунун куралдуу күчтөрүнүн катарында да кызмат кылдыңыз. Бул бүгүнкү күндө мындай реалдуу эле мүмкүн болгон эле нерсеби, же баягы эле тааныш билиш, анан андай мындай бир жолдору сөзсүз керекпи? Албетте мен армиядан кеткениме көп жыл болду да. Мен 2000 канчанчы жылы, 2002 жылы баягы окууга кеттим экинчи жолу. Анан 2005-2006 жылдары отставкага кеттим да. Андан бери уже 14 жыл өтүп кетти, албетте. Анан азыркы убактагысына мен жооп бере албайм, андай сыналбайт экенмин көп деле. Бирок менин баягы сунушум, сиз айттыңыз сунушуңуз кандай деп, Ооба. Сунушу жанагы. Мен айтат элем, аскердик кызмат дайыма актуальный болуп кала берет. Ушунда ал мамлекеттеги суверенный болсо, эгемендүү мамлекетте албетте армия болуш керек, ансыз болбойт. Армиясы жок мамлекет болбойт эч качан. Бул атрибутика, мамлекеттин эң биринчи атрибутикасы болуп кала берет дайыма. Албетте Кыргызстандын дайыма курал күчтөрү болот. Ошого карата ошол Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө эң алдыңкы, эң күчтүү, эң салгы чың, интеллектуал аябай бийик адамдар кызмат кылыш керек. Ошон үчүн азыр айтат элем, бул кызмат дайыма баалуу да болуп калат, аябай маанилүү кесип болуп кала берет. Ошон үчүн айтат элем, эгер бала жаш кезинен кызмат, армияга барып кызмат кылам десе, албетте аны поддержкага Колдош керек. Колдоо көрсөтүш керек ошо балага. Мен айтат элем, эгер ошондой каал болсо, албетте ошого багыт берип, ошол аскердик карьераны алып барса, аябай жакшы болот эле да. Албетте ал үчүн балага да жакшы окутуш керек. Азыркы заманда куралдуу күчтөрдө бул офицерлер аябай бийик деңгээлдеги билимдүү болуш керек алар. Эң биринчи жанагы. Демек, ар бир ушул аскерий жолду тандайм деген жигитке сөзсүз түрдө иши кылып эле форма кийип жүрсөм болду эмес, мен ар тараптуу өнүккөн, ар тараптуу баягы билимдүү, мен жөн эле бир катардагы эле бир мындай невальный болуп өтүп кетпей, мен чындап офицер болуп,
чындап мекениме керегимди тийгизгим келет деген киши демек ар тараптуу өнүккөн болуш керек экен да. Тилди үйрөнүш керек, дени баягы физический жактан дагы даяр болуш керек дегендейчи. Чыгармачылык жактан дагы сиз айтып кетпедиңизби? Ушундай демек. Эми кичине философиялык багытта бурсак биздин маегибизди. Бул менимче патриоттуулук, мекенди сүйүүчүлүк дегенди аскери адам өтө жакшы билсе керек. Эми ар бир эле жаран чын эле мекенди сүйгөн киши билет баардыгы элечи. Бирок мен ойлоп атам эми бүгүн сиз менин коногум болгондуктан сизде өзгөчө бир түшүнүк бар болсо керек да. Ошон үчүн патриоттуулук дегенди сиз кандай деп түшүнөсүз? Патриоттуулук? Патриоттуулук деген бул аябай ыйык, бийик сезим деп ойлойм да. Мисалы, эгер ошо Кыргызстан же башка мамлекет өзүнүн ошол системасын, коргоо системасын чакырып эле мына коммерческий организацияга берип койсо эле болот туурабы? Мисалы Кыргызстан деле давай биздин чек коргоо деп эле баягы 1000 кишинин курал бар экен деп эле чогултуп акча берип эле коргоо деп койсо болот туурабы? Бирок ал туура эмес. Ошондо армия аскер кызматында эң биринчисинде эң бир эме жатат, дух жатат, рух жатат, бул патриотизм жатат. Ким мамлекетти коргой алат? Куралы бар, мылтыгы бар эле киши андай коргой албайт. Ким коргой алат мамлекетти? Патриот коргой алат. Элин сүйгөн киши коргой алат. Мисалы ошол адамга 300 кишиге автомат берип эле барып коргоо деп койсоң, ал 300 бала эртең качып кетет туурабы? Алар эме элди тоной баштайт. Ошон үчүн тартип деген бар эмеспи армия? Армияда чоң тартип, бул чоң баалуулук туурабы? Обязательно сөзсүз түрдө болуш керек. Офицер бул чоң кызматта, аскердик кызматтагы адам, бул албетте чоң талап коюлат да. Мына орусча да жакшы айтылат, мисалы бир убакта мынтип айтышчу. Да еще военный деп адам турушчу да. Албетте ал ошол аскердик кызматка чоң тарап коюучу. Бул кечиресиз. Менин сөзүмдүн төркүнү мындай да. Аскери эмес, бирок жаран катары патриоттуулукту ар бир жаран кандай түшүнүш керек да? Анткени азыр эми биз эгерде аскери багыттан айта турган болсок, анда бул ошо аскерде кызмат кылып жүргөндөргө гана тиешелүү сезимдей болуп калып атпайбы патриоттуулукчу? Бирок Кыргызстандагы ар бир атуул аскерисиңби, аскери эмессиңби, бирок сен патриотмун десең, анда патриоттуулугуңду канткенде сен далилдей аласың, канткенде сен чыныгы ушул мекенди сүйгөн патриот боло аласың. Ушул багытта патриоттуулукту кандай түшүнсө болот? Түшүнбөйм. Албетте патриоттуулук бул жакшы сезим да. Жана айтып өттүм, ыйык сезим бул аскерлерге гана тиешелүү милдет эмес. Ар бир адам патриот болууга абзел. Мисалы сен патриот деген бул баалуулук да. Бул патриот, мисалы мен патриотмун деп айтсам, сен эмне деп айта аласың? Мен тазамын деп айта аласың, туурабы? Эң биринчисинде. Мен уурдабайм деп айта аласың. Мен патриотмун деп. Мен патриотмун дегенин себебим бул мен үй бүлөмдү сүйөм. Мен аялымды сүйөм, мен эч качан ойноштук кылбайм деген бул да патриоттукка жетет. Патриоттулук бул чынды айтып келсем, тазалык. Биздин байланышыбыз эмнегедир мындай үзгүлтүккө учурап кетип атат да. Анча-мынча айткан сөздөрүңүз жакшы угулбай кетип атат, тилекке каршы кечиресиз. Мен сиздин сөзүңүздөн түшүнүп атам, патриоттуулук бул биринчи кезекте адамдын ички дүйнөсүнүн руханий баалуулугу деп, руханий канчалык адам бай болсо, ички дүйнөсү канчалык таза болсо, мына ошончолук ал мекенине патриот же болбосо мекенине берилген адам болот деп. Сөзүңүздүн маанисин ушундай деп резюме кылсам болобу? Туп туура. Патриоттуулук деген сөз бул
элди сүйүү, элге кызмат кылуу дегенди билгизет да, патриот деген. Сен ар кайсылуу бул патриотизм ошол да. Ага байланыштуу жакшы багыттар бар. Чындык, калп айтпа, уурдаба, чыккынчылык кылба. Чыккынчылык деген бул эмне? Бул эгер сен бюджеттен акчаны уурдап же неме кылсаң, бул чыккынчылык да. Бул өзүңдүн үй бүлөңө, өзүңдүн жубайыңа чыккынчылык кылба, ойноштук кылба. Мунун баары тең патриоттулукка байланыштуу деп чечем. Эми мен ойлойм, мисалы үчүн, чын эле мен патриотмун деген адам салыкты төлөш керек. Бул деле патриоттулук. Мисалы үчүн, эгерде мен патриотмун десең, сен мыйзамды туура баягы аткарышың керек. Мен патриотмун десең, кадимки эле алдагы жолдо жүргөн эрежени сакташың керек дегендейчи. Сен өзүңдүн мекендешиңди сыйлашың керек. Өзүңдүн мекениңдин эрежелерин, тартиптерин, мыйзамдарын тутушуң керек. Мына ошол патриоттулук деп түшүнөм да. Анан эгерде сен жөн эле тим эле укмуш сөзүң менен тим эле укмуштун баарын айтып коюп, а бирок өзүң мамлекетиң үчүн эч нерсе кылбасаң, эч бир пайдаңды тийгизбесең, тескерисинче мамлекетиңе каршы жанагындай туура эмес аракеттерди кылсаң, анда бул чын эле чыккынчылык. Анан сиз айтып аткандай, бизди өзүбүз бул үй бүлөлүк радио. Анан чынында эле бул айткан сөздөрүңүз абдан майдай жагып турат да. Патриоттулук үй бүлөдөн башталат да. Патриоттулук ошол өзүңдүн жубайыңды сүйүүдөн, патриоттулук өзүңдүн балдарыңды сүйүүдөн, ата энеңди сүйүүдөн, ана ушундан башталат. Эгерде ойлойм, чын эле, мен сизге толугу менен кошулам. Эгерде өзүңдүн үй бүлөңө чыккынчылык кылсаң, өзүңдүн эң жакының сенин жубайың, сенин жолдошуң, сенин балдарың. Анан ошолорго чыккынчылык кылсаң, анда мамлекетти жөн эле сатып кетпейсиңби? Мисалы үчүн да, Кудайдын бетин ары кылсың, бирок бир мамлекеттин башына бир мүшкүл түшүп калчу болсо, сен өзүңдүн жакын, ушу өзүңдүн колтугуңда жүргөн кишини сатып жүргөн болсоң, мисалы үчүн, деги ала жипти аттап, анда мамлекетти жөн эле сатып кете бербейсиңби? Ошондуктан чын эле бул патриоттулук сезими үй бүлөдөн башталат дегениңизге мен толугу менен макулмун да. Чоң рахмат. Рахмат. Улам мырза, ушундай жакшы нотада анда биздин маегибизди жыйынтыктайлы. Дагы бир жолу сизди ошо майрамыңыз менен куттуктайм. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ушу биздин элибиз үчүн, жерибиз үчүн өзүңүздүн өмүрүңүздү арнап, кызматыңызды өтөп, жеке эле биздин мамлекетибиз үчүн эмес, теги алыска Африкага чейин барып, ошо адам заты үчүн кызматыңызды өтөп, ошо өзүңүздүн баягы жашооңузду арнап бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Рахмат. Сизге да куттуктайм. Саламат болуңуз. Рахмат. Саламат болуңуз. Окей радиосу жакшылыктын жарчысы.
кайнагын жокер баскан тоташ сулан калган жок жокер өлсө жокер туулду кайрадан жокер баскан тоташ сулан калган жок жокер өлсө жокер туулду кайрадан жокер өлсө жокер туулду кайрадан. Назар ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Ошондой мынакей бүгүнкү жашнакай Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнүнө байланыштуу биз Кыргыздын чынында эле мындай сыймыктана турган уулдарынын бири куралдуу күчтөрдүн офицери подполковник Уланбек Жуманаев менен маек курдук. Ушул айтылган сөздөрдүн чынында өзөгүн таап баягы чын эле ушу патриот болоюн, чын эле мекенди сүйөйүн, кой жөн эле баягы кур намыска алдырып эле жөн эле мындай кыйкырып ооздуучу менен сүйлөп койбой, иш жүзүндө мен деле патриот болоюн деген бир ой жаралса угармандардын жүрөгүндө, анда мен ойлойм бул маек өзүнүн максатына жетти деп. Дагы бир жолу айта кетейин, биздин интервью берген коногубуз Кыргызстандын аскеринде куралдуу күчтөрүнүн отставкадагы подполковниги Уланбек Жуманаев болду. Достор, бизге келген бир эки суроо бар экен. Улан мырзага суроо берилген экен. Мен мындай суроо берейин дегем, дейт угарманыбыз. Менин балам университетте окуйт, окуусун бүткөндө военный билети жок, жумуштардан иштей албайт экен деп жатышат. Ошондо окуусун бүтүп аскерге барыш керекпи же башка да жолдору барбы? Анын дагы бир суроо бар экен. 50 000 сом төлөп бир ай аскер кызматын кылса болот деп уктум, бирок бул жол менен ишке албайт деп жатышат. Военный билетти инвалидный жараксыз болуп калат деп жатышат, дейт. Бул суроолоруңарды мен биздин ошо коногубузга жөнөтүп идим. Ал бизге интервью берип туруп, анан кийин кеткен эле да. Азыр биздин студияда эмес, бирок бул суроолоруңузду жөнөтүп койдум. Анан менин өзүмдүн жеке түшүнүгүм боюнча, эгерде балаңыз, мисалы үчүн биринчи суроодо, жогорку окуу жайда окуп жатса, анан ал окуу жайда военный кафедра бар болсо, анда балаңызга окуусун бүткөндө ага баягы кичи лейтенанттын даражасындагы наам берилип, анын аскерий билети бар болот да. Анан эгерде уулуңуз ушундай куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат кылат элем десе, анда сөзсүз түрдө жанагындай бир айлык кызмат өтөө бир эмеси бар, жолу ошол жактан өтөп келиш керек болот да. Бул экинчи суроону ооба, бул жана Facebook баракчасында жүрөт, Facebook тармактарында, баягы социалдык тармактарда жүрөт ошондой маалымат, баягы инвалидке теңеп коет экен, эгерде альтернативный кызмат кылса дегенчи. Биринчиден инвалидке теңебейт, анан кийин бул жерде жумушка албай коет экен деп атканыңар, бул дагы туура эмес маалымат. Жумушка алат, бирок куралдуу күчтөр, аскер, улуттук коопсуздук, ички иштер кызматы дегенге окшогон жерлерде иштейм десе, албетте анда тоскоолдук болуп калат да. Анткени ал жакта иштеш үчүн талаптарынын бири сөзсүз түрдө аскерге барып келиши керек деген өздөрүнүн бир талаптары бар да. Анан ошондуктан ушул кызматтарга орношуусу балким татаал болуп калышы мүмкүн. Ал эми калган башка аскери эмес кызматтарга иштейм десе, өзүнүн жанагындай военный аскерий күбөлүгү менен кадимкидей эле болуп иштеп жүрө алат да. Андыктан бул маалыматты дагы туура түшүнүш керек да. Анан биздин коногубуз жана айтып кетпедиби, 100 бала тапшырса, ошонун бир 30-40 эле баласы чындап ушул жолдо калат, калгандары кири келип кетет депчи. Эгерде уулуңар чындап ушу аскердик кызмат өтөгүсү келип, чындап эле ушу өзүнүн жашоосун ушул аскерий турмушка арнагысы келсе, албетте анда шарт түзүп балаңарга мүмкүнчүлүк беришиңер керек да. Ошондой жолду өтөгөнгө.
Достор, калган ошо кичинекей убактыбыз калды, бир 9 мүнөттүк эле бир убактыбыз калыптыр. Ушул убакыттын ичинде кыскача ошо патриоттуулук же болбосо мекенчилдик деген, мекенди сүйүү деген ойдун тегерегинде кыскача бир эки ооз сөз кылып кетсек. Эгерде сиздер патриоттуулукту, мекенчилдикти кандай деп түшүнөсүздөр? Канткенде мекенге болгон сүйүүбүздү далилдей алабыз? Мекенибиздин келечеги үчүн эмне салымыбызды кошсок, ошол биздин патриот экенибизди көрсөтөт. Мына ушул суроолорго жооп күтөм. Эгерде колуңардан келсе, мынакей биздин карамагыбызда болгону бир 8 мүнөт калды. Өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып же телефон чалып, байланышка чыгып, ушул суроолорго кыскача оюңарды билдирип кетсеңиздер. Патриоттуулукту кандай деп түшүнөсүздөр? Канткенде мекенге болгон сүйүүбүздү далилдей алабыз? Мекенибиздин келечеги үчүн эмне салымыбызды кошсок, ушул патриот экенибизди көрсөтө алабыз? Ошентип, патриот деген ким? Эң алгач ушул суроого биз мындай аныктама берип кетели. Патриот бул өз мекенин сүйгөн, өз элине чын дили менен, баягы чын дили менен берилген, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек болсо өз жанын дагы аябаган адам. Мына патриоттуулуктун негизги мүнөздөмөсү ушундай экен. Патриоттуулук же кыргызча айтканда мекенчилдик бул чынында эле абдан жогорку ыйык сезим. Мекенчил адам өз мекениндеги ар бир жаранды, ар бир улутту, ар бир дин өкүлүн бирдей сыйлайт жана алардын кызыкчылыктарын жогору тутат. Эң башкысы, достор, мекенчилдик менен улутчулдуктун айырмасын билүү зарыл да. Мекенчилдик менен улутчулдуктун ортосунда мындай билинбеген бир кичинекей бир чегара бар да. Анан ошону аша чаап кетпегенге аракет кылыш керек да. Улутчулдук бул башка улуттарды теңсинбөө, алардын маданиятын, салт санааларын кемсинтүү, менин гана улутум кыйын, калгандардын баардыгы макоо деген жалган түшүнүккө ишенип жашоо. Мына бул улутчулдук болот да. Мыйзамдарды өзү так аткарып жашаганга аракет кылган адам, баягы бийликтин өкүлдөрүнөн дагы, катардагы жарандардан дагы дал ошондой мыйзамды сыйлоону баягы өзүнө өзү талап коюп, мисалы үчүн анан башкалардан дагы ошол талапты сураган, башкаларга да ошол талапты койгон. Мына ушул чыныгы мекенчил адам болот да. Башкача айтканда, өзүңө кандай мамиле кылышын кааласаң элдердин, сен ошол элдерге өзүң ошондой мамиле кылышың керек. Мамлекет сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен мамлекетке ошондой мамиле кылышың керек. Мына ошондо бул патриоттуулук сезим болот экен да. Американын президенттеринин бири Джон Фиджеральд Кеннеди айткан эле, мамлекет мага эмне кылып койду деп сурабай, мен мамлекетке эмне кыла алдым деп суроо бер деген да өзүңө. Ошондуктан чыныгы мекенчил, чыныгы патриот адам мага мамлекет эмнени жыргатып коюптур, мага мамлекет эмнени кылып коюптур, ой эмне деп баягы талап кылып отура бербестен, мен мамлекетке эмне жардамымды бере алам, мен мамлекетке эмне салымымды кошо алам, мен мамлекетимди кантип өнүктүрө алам деген суроону өзүбүзгө берип жашасак, мына ошондо биз чыныгы мекенчил адам болот экенбиз. Мекенчил адам бул мындай жашоо турмушу, мекенчил адамдын жашоо турмушу, жүрүм туруму бул өз мамлекеттин сүйгөнүн көрсөтөт да. Баскан турганы ар бир аракети, мисалы үчүн ошол эле айтып атпайбы, мыйзамдарды сыйлаганың, мекенчил адам болсоң, өзүңдүн жашаган, мисалы үчүн кабат үйдө жашасаң, өзүңдүн жашаган корооң, подъездиң, же болбосо өзүңдүн көчөң, же болбосо өзүңдүн айылың, өзүңдүн шаарың, ушуга аяр мамиле жасоо. Мекенчил адам жарандарды, мамлекетти, жаратылышты баардыгын коргоп, бул меники дегендей аяр мамиле жасап, баардыгын коргоп, ошону өнүктүргөнгө аракет кылат экен да. Мына бул мекенчил болот экен. Эгерде алдым жуттум болуп, тиягы талкаланбаса койсун деп, тиягынан жула качып, биягынан жула качып жашаган адам бул мекенчилдикке жатпайт экен да. Ошондуктан биз чыныгы ар бирибиз чыныгы мекенчил адам боло алабыз. Ар бирибиз ушу сөзсүз түрдө баягы курал көтөрүп мекендин баягы чегарасында турганга шартыбыз болбосо дагы, бирок мекенибиздин моралдык, саясий, экономикалык, руханий баалуулуктары үчүн биз баягы
өзүбүздүн күзөтүүбүздү, өзүбүздүн кызматыбызды, милдетибизди так аткарышыбыз керек экен да. Мына ошондо биз мекенчил адамдардан болот экенбиз. Бизде карамагыбызда болгоно кыска гана убакыт калды. Биз канат бизде бар бекен дагы суроолорго жана жооп келди болду бекен? СМСтер бар бекен? Азырынча күттүк. Анан убактыбыз да карамагыбызда болгондо 3 мүнөттүк убактыбыз калыптыр. Мейли анда урматтуу достор, баардыгыңыздарга чын жүрөктөн ушу бүгүнкү чын эле биздин мамлекетибиз үчүн бул кадырлуу, барктуу майрам, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Чынында эле ушул биздин жоопкерлерибиз бар болгондугу биздин мамлекетибиздин ушу бүтүндүүлүгүн, биздин мамлекетибиздин бейпилдигин, биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн сактап көрсөтүп келатат деп айта алам да. Андыктан келгиле биз баардыгыбыз өзүбүздү жоокер катары биз мекенибиздин, үй бүлөбүздүн, өзүбүздүн айылыбыздын, шаарыбыздын, көчөбүздүн жоокерибиз деп өзүбүздү кабыл алалы. Жоокери деген эмне? Дайыма жана айтылгандай тазалык үчүн, дайыма калыстык үчүн, дайыма мыйзамдуулук үчүн, дайыма чыңчылдык үчүн күрөшүп жашайлы. Колубуздан келишинче өнүктүрүү, ошо жашообузду, үй бүлөбүздү, мамлекетибизди өнүктүрүүгө күч аракетибизди багыттап, күч аракетибизди ошого жумшап жашаган бололу. Ошондо биз чыныгы мекенчил болобуз. Баардыгыңыздарга чын жүрөктөн баардык жакшылыктарды каалайбыз. Анан мынакей ошентип май айындагы акыркы ушу биздин эфирибиз болуп турат. Эми Кудай буйруса биз сиздер менен жайында кездешебиз. Июнь айында жайдын ушу келип калган ысык аптабында кайрадан эфирден кездешкенче сак саламатта болуңуздар демекчибиз. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Дайыма бар болуңуздар, дайыма күйлүү, күчтүү болуңуздар. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун. Уул кыздарыңыздар дайыма мекенди сүйгөн, чыныгы улуу мекенчил патриоттордон болушун. Сиздерге кызматымды өтөгөн мен Уланбек Карыпов болдум. Мага жардам берген кесиптешим Канат Алмамбетов болду. Сиздер биздин берүүлөрүбүздү Окей радиосу /KG деген сайттан уга аласыздар. Ошондой эле биздин берүүлөрүбүздү Facebook баракчалардан уга аласыздар. Бизге өзүңүздөрдүн каттарыңарды, СМСтериңерди 075 53 16 64 деген сандарга жөнөтсөңүздөр болот. Ой пикириңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. Биз сөзсүз түрдө алардын баарын эске алып, кийинки берүүлөрүбүздө алардын баардыгын баягы эске алып чагылдырганга аракет кылабыз. Баардык биздин автордук берүүлөрүбүз жекшемби күнү кайталоодо болот. Андыктан жекшемби күнү шашпай болгон биздин жакшы мыкты берүүлөрүбүздү угуп чыксаңыз болот. Сак саламат болуңуздар. Окей радиосунда саат